Заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Көптөгөн ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын Сузакта 33 жаштагы келин таанышын шантаж кылып 100 миң сом опузалаган. Ал жылаңач сүрөтүңдү интернетке жарыялайм деп коркуткан. Мындан улам 52 жаштагы тургун милицияга арыз менен кайрылган. Келин талап кылган сумманын бир бөлүгүн 25 миң сомду Бишкек ош жолунда алып жатканда кармалды. Бул факты боюнча милиция кылмыш ишин козгоду. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө 45 миң доллар сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден суранычы. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Мен бара турган эшигим калбады. Бийлигим калады, калдым эшигиңизден калады. Буларды ким көрбөйт, ким көрбөйт? Чолок балаңды 2 жылдан бери жеткирип жүрөсүң деп, мына акимдин замы мени урушты. Нокаттын акимиге келсем, жериң берилбейт, каяктан жер сага берип атат деп мени урушуп, ондайым чыгарып койду. Нокаттын акимиге келсем, 2 жылдан бери жетелеп чолок балаң менен жүрөсүң, сага жер бербейт деди, ора деди. Кааласаң бар бийлигиңе деди. Бакыт Төрөбаев келет деди. Анан биз ровно 9-да келсек, бир толуп тура милис экен. Кетте ыйлап атып тополон кылып, мен кирем эле, менин арызым бар деп зорго кирсем, микрофонго жеттим. Арызымды жер дегенде менин микрофонумду шарт өчүрдү дагы, айлык маселелерди. Экитасы кандай бол деди, чыгарып берди. Урматтуу аким, мына эжебиз интернет аркылуу мага байланышка чыккан. Телефондон мага ыйлап, 4 балам бар, анын экөөсү инвалид. Айлык өкмөткө барсам куулап чыгат. Акимиятка келсем куулап чыгат. Бишкекке барып өкмөткө арыздар жазгам. Ошол жерден визалар коюлган. Ошол губернаторуна баргам. Губернаторго тапшырма берген жер бөлүнсүн деп. Бирок кайрадан Нокат акимиятка келсем, кайра эле баягы көрүнүш. Баардыгы мени куулап жүрөт депчи. Ошол себептен мен келип эжеден интервью алдым. Бул эже дагы ошончолук жүрөгү таза адам экен. Азамат, мен сага ошол акчаңды төлөп берейин, канча сом съемка болот депчи. Мен өзү акчага тартпайм, мен өзү бекерге келем деп, эжеге эртең мен саат 8-ден 9-да келдим Нокаткачы. Анан кийин эженин сөзүн уктум. Баары жок калыс болуш үчүн мен анан кийин эже менен чогуу мына Нокаттын акимиятына приемына келдим. Келсем, сизди буга чейин кызматкерлер айткан кабинетте отурат депчи. Бирок биз келсек, сизди жок деп койду. Анан кийин орун басарыңызды жок деп койду. Орун басарыңызга чалсак, жол текшерип атабыз, каякта жүрөбүз, биякта жүрөбүз. Конкретно айтпады, аяктасың биз барайлы. Десем трубканы өчүрүп койду. Анан кийин эми мен айткан маселем, ооба, эже действительно кыйналып атат. Действительно эки баласы инвалид. Мен эженин үйүнө да барып келдим, шартын да көрдүм жашаганынчы. Тем более мындан сырткары эки келини дагы инвалид. Азыр эженин үйүндө 4 адам инвалид жашайт. Эми мен бул маселени эмне себептен чыгардым коомчулукка? Биринчиден бул эженин үйүнү чоңдор көрсүн, чоңдорго жетсин депчи, сизге жетсин деп. Анан кийин эң самый важный момент, бул жакта биздин мамлекеттик чиновниктердин мамилесин мен коомчулукка чыгарайын дедим да. Эмне үчүн мындай карапайым инвалид адамдар келсе, ошентип куулап чыгат. Эмне үчүн кечээ күнү Бакыт Төрөбаев келди, эл менен жолуккан туурабы? Ал дагы биздин президентибиздин тапшырмасынын негизинде келген, эл менен жолуккан. Ошол жерде милициялар мына жерден киргизбей, эже тополоң кылып зорго кириптир залга. Ал жакта дагы очередте туруп зорго микрофонго жетсе, ал жакта да микрофонду өчүрүп коюп, аркасынан сүдүрөп түртүп чыгарып коюштур. Ошол жерде сиз да отургансыз, Бакыт Төрөбаев да отурган. Эмне үчүн биздин мамлекеттик кызматкерлер ошону көрүп туруп, бардыгыңар унчукпай койдуңар? Ошол жерде элдин көзчүсүгө айтсаңар болобу? Токто, жандыр микрофонду. Эмне менен эжени сүдүрүп алып чыгып атасыңар? Биз атайын ошондой бейбечаралар менен жолукканы келдик. Ошолордун үнүн укканы келдик. Президент ошон үчүн бизди жөнөттү бияка депчи. Жандыргыла микрофонду. Эмне көйгөй бар? Сүйлөсүн мына эже депчи. Десеңер болобу эле? Болот эле. Бул эмне деген мамиле? Байдын баласы келсе, байлар акчасы барлар келсе, жүгүрүп чыгат бардыгы тосуп алып турабы? А мындай кедейлер, инвалидтер келсе, булардын сөзүн даже укканга жыланы жок. Мына айыл өкмөт мисалы үчүн күнүнө ошол жергиликтүү эл менен айылда ошол иштейт турабы? Бул айыл өкмөттүн кандай мамилеси бар бул элге ошондой кылган? Бул туура эмес да.
Биринчиден айыл өкмөт ошону бар жокту тактап, эжеге жакшынакай сүйлөп, көңүлүн алып, ошол жерде керек болсо ошо айыл өкмөт чогуу бияка жетелеп, сиздин жаныңызга алып келип, эже, мына мен айыл өкмөтүмүн, мен бул вопросту чече албайм. Бул жакта закон жол бербейт экен сизге. Сиздин билимиңиз кичине азыраак экен. Мага ишенбесеңиз жүрүңүз, акимге алып барайын сизге деп туруп, сиздин жаныңызга алып келсе болот эле, туурабы? Эгерде сиз дагы чече албасаңыз, сизге дагы жол мыйзам бербесе, кайрадан барып туруп губернаторго алып барып, мына эже, көрүңүз, мен сизди алдаган жерим жок. Мына губернатор айтып атат, мына айыл өкмөтү, мен как аким катары сизге айткам, мыйзам жол бербейт экен сизге деп адамча мамиле кылсаңыз, бул деле эже 5 жолу Бишкекке барбайт эле. 5 жолу Бишкекке барып, мына инвалид бала машинесин айдап жүрөт. Bir жолу Сусамырдын машинеси өчүп, тоң калып өлүп калган жерде. Бардык өткөн машиналар толтура жүрөт, эч ким токтогон жок деп. Жакшы да ошолордун арасында бир адам токтоп, эже мен местен жок, бирок сен тоңуп өлүп каласыңар. Багажник эптеп тыктым дейт. Баткызып туруп, бизди багажникте бүктөп туруп, Газпром заправкасына алып барып бизди таштады дейт. Тоңуп калды барам, мен туалетке кире ысып сууп келип калышканда кутуп койдум, даран чемирдим. Мен эшигин деле билбедим. Эми мен айтканым, биздин карапайым элибизге качан мамиле оңолот? Качан биз өзүбүздү хан сезип керсеп жүрөбүз? Качанга чейин? Айыл өкмөтүбүз өзүнчө мамлекет. Акимиятка келсе, бул жакта өзүнчө мамлекет. Губернаторго барса, губернаторда өзүнчө мамлекет. Орун басарыңызга келсе, орун басарыңызга айтып, жогол бияктан депчи, инвалид балаңды 2 жылдан бери жетелеп жүрөсүң деп. Жетелеп башканым келе зыркырайт апа, мени алып келчи апа, мен ошондо. Эми бул эже да кече айтып атат, Азамат, мен ден соолугум жакшы дейт. Мен тирүү кезимде өзүмдүн путуммен басып жүрөм, ошентип кыйналып, эч ким укпайт. Мен эртең өлүп калсам, мына инвалид балам каяка барат? Канча жолу келет акимиятка? Канча жолу айыл өкмөткө барат? Канча жолу жер ажиске чуркайт аркасынан? Бул деген туура эмес мамиле. Анан кийин ошол жактын айласынан бул эже ошол үчүн өкмөткө барды, аяктан да үнү жетпеди, ошол жактагы балдар айтыптыр, жүрүңүз Ташкентке барып депчи. Ташкентче сиздин маселеңиз деп. Ооба, бул анан ошол Ташкентке барып, ошол жактан арыз жазып, регистрация болуп, ошол арызын алып алып, сүйүнүп чуркап келди биякачы. Эми мен айтканым, мындай инвалиддер не только мына Караташ айылда, мына Кулатов айылда деле ушундай акыбал. Ал жакта деле канча инвалиддер жүрөт. Ал видеолордо жакын күндөрдө чыгат дагы. Ал жакта инвалиддер ошону айтат. Айыл өкмөткө келсеңер баардыгы керсейт. Бизде адам катары көрбөйт. Мындай мамиле болбойт, туурабы? Кудайга деле жакпайт. Биринчи очередь мындай инвалиддерге жардам бербейлүү. Бул инвалидне өзү, бул күнөө көрмөстү ошентип өлгөндө. Туурабы? Булар неге биз үчүн, адамдар үчүн Алла Таала ошондой инвалидтерди жаратып атат. Силер сол адамдар көргүлө депчи. Мага шүкүр келтиргиле, Кудайдан корккула. Силер дагы ошондой инвалид жаратып койсоң болот эле депчи. Же эртеңки күнү силер дагы ошондой инвалид кылып койсоң болот деген сөз да булчу. А буларды биринчи кабыл алып, булардын көңүлүн алып, булардын маселесин чечип, адамча мамиле кылсак жакшы болот эле го. Ошонун айынан бул жүрүп атпайбы Бишкекке чейин каттап. Мына баласы таксист экен, бир жалгыз бала мына иштейт экен. Мына тапкан ошол бала экен. Эже мына кече Бишкекке барган үчүн 70 миң сом мен кредит алдым дейт. Ошо 70 миң сом бүт Бишкекке кеткен акчам кетти дейт. Мата бул баласы бул жаш кылат бияк жаз болуп аткан. О Бишкек кандай пагат экенин билбейт да. Сусамырга келгенде тоң калды суусучу. Антифриз куйбай кеткен экен. Эч качан кыргыздар араб болуп кетпейбиз. Биз эч качан кыргыздар орус болуп кетпейбиз. Кыргыздар кыргыз бойдон калабыз. Ушул маселени урматтуу туугандар аягына чейин чыгарышыңар керек. Ушул маселени контролдошуңар керек. Себеби кийинки муундарга жаман адаттарды үйрөтүп аткандар көбөйүп кетти азыр. Ушул багытка катуу көңүл буруп, айрыкча жаштарыбызды ар кандай экстремисттик уюмдардын азырлыктардан сактап калуубуз керек. Болбосо мектепти жамандаган, медицина талаптарына акарат келтирген, атүгүл мамлекет саясатына түз карабаган миссионерлерди ээн эркин калтырып коюуга болбойт. Уктуңуздар, жерлерде мына кээ бир миссионерлер жүрөт. Бай, медицинага караба, мектепке барба, балдарын мектепке жөнөтпөй, үйлөрүн караңгылатышып, үйлөрүнөн телевизорлорду алышып, ушундай бир жаман үрп адаттарга өтүп алышкандары бар. Ошолордон бери карап чыккылагын. Ар бир үйдү карагылагын, ар бир айылды карагылагын. Бир дагы жерде мындай терс көрүнүштөр болбосун. Эгер ошо баш ийбей турган болсо, мыйзамдын чегинде аларды биз жооп атат.